Кара Балтада үрүй чыган окуя катталды. Жөөтмөктөн шашпаңыз 2 жаш бала өтүп баратып, жүк ташуучуна аларды тебелеп кетти. Окуя болгон жерде 2 жаш бала көз жумду. Кочкор Ата шаарынын базарынан кайрадан өрт кырсыгы катталды. Өрт өчүрүүчүлөр кылдаттык менен иштеп жатышат. Ак Ордо конушунда жүк ташуучу унаа автобустун алды жагына кирип кеткен. Ушулар жамышы жаңылыктар түрмөгө видеонун астында ойдо караган бармачаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кара Балтада КАМАЗ сүзүп кеткен 2 кичинекей бала каза болуп калды. Жол кырсыгы кечээ болжол менен саат 18:30 Чапаев көчөсүндө болгон. Жүк ташуучу унааны 69 жаштагы жаран айдап бара жаткан. 2 окуучу 7 жаштагы жана 8 жаштагы жарандар кырсык болгон жерде каза болушту. Кылмыш иши козголуп, айдоочу кармалды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ширатын отелиндеги чатак сот Воиновго жана анын бер тууганына карата өкүм чыгарды. Сот экөөнү тең күнөөлүү деп тапты. Абирешев пробациялык көзөмөл колдонуу менен 3 жылга эркинен ажыратылса, Воинова 50 000 сом айып төлөөгө милдеттендирилди. Адвокаттын айтымына сот Саринанын 2 жашар баласы бар экенин эске салып, айып пул менен гана чектелди. Жабыр тарткандар блогер Бегемот кыз катары белгилүү Алина Жакупова жана башка чыр-чатактын катышуучулары чыгарылган өкүмгө ыраазы экендиктерин билдиришти. Экинчи тарап соттун чечимине даттаналабы же жокпу азырынча айтыла элек. Ак Ордо конушунда жүк ташыган унаа автобуска кирип кеткен. Ак Ордо конушунда автобуска катышкан жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтарга караганда жүк ташуучу унаа менен шаардык автобуска агышкан. Окуя болгон жерден тартылган видеодо автобустун алдыңкы бөлүгү жабыркаган көрүнөт. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Тийиштүү кызматтар кырсыктын себептерин тактап жатышат. Оштогу Матов көчөсү пайдаланууга берилди. Ош шаарынын Матов көчөсү Алиев көчөсүнөн Алымбек Татка көчөсүнө чейинки аралык капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Унаа жолуна асфальт басылып, 2 тарабына тротуар төшөлүп, ирригациялык лотоктор кошо курулду. Көчөнүн ачылышына мэр Жеңишбек Токторбаев, төрага Болот Баетов жана кала жашоочулары катышты. Оңдоо иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлдү. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат.
деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз Кайдыгер Карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Қазақстан таможнясынан әрең дегенде өттік. Ал енді бері Қырғызстанға өткеннен кейін Қырғызстанда 1 минутта тұрғанымыз жоқ, өтіп кеттік. Неге? Ол жерде Қамшыбек Ташиев деген азамат адам өзінің адам екендігін сезініп жүретін Қамшыбек Ташиев деген басшысы бар. Содан бұл жерде Қырғызстанда тәртіп бар. А біздің Қазақстанда ше адам өзінің адамдық екенін сезіне алмайтындар. Адамды адам деп құрмет қыла алмайтындар. Мінекей, Алла разы болсын мынау Қамшыбек Ташиевке. Мына жердің жолы деген шіріп атқан еді. Мына жердің жолы деген жағы шұңқыр еді. Жып-жылтырғып жол жасап жатыр. Осы жолды бүткіл таможняның бәрін жол жасап кетіп бара жатыр. Бұны кім жасап жатыр? Қамшыбек Ташиев пен Садыр Жаппар. Аталарына Алла разы болсын. Бұлар өздерінің адам екендіктерін біледі. Бұл өмірді өздерінің адам екендіктерін сезініп өмір сүріп жатқан Қамшыбек Ташиев адамдарды құрмет қыла алады. Ушул баламнан bir nesi. Жаңа құт болсын. Бұл шаар үшін абдан керекті оқатта, абдан керекті. Жаңағы жамғыр жайыт қой, жамғыр жайып крантадан лайқа су шықсылы ғой, ем андай болбойды да. Ал жамғыр жайған мезгілде аяқты сурбаны бекітеміз суыны винтилде. Аяқтан насостарды көчетес, кампадан шаар қайдайды да. Запас су. Құп-тұнық су, скважинадан шығар. Ауа, келді су.